Манастын чоң атасы Каракан болгон. Ал дүйнөдөн өтүп, уулдары жаш калат. Кытайдын кандары Молто менен Алоке кыргыздарга зордук зомбулук көрсөтүшөт. Кыргыздар өз жеринен айдалып, ар кимиси ар жакка тарайт. Манастын атасы Жакып туугандары менен Алтай тоосуна качып барат. Жакып балалуу болбой жүрүп, көп жылдан кийин байбичеси Чыйырды уул төрөйт. Уулу баладан башкача төрөлөт. Ага ылайык ат коюш үчүн аксакалдар чогулушат. Бирок ага ылайык ат таппай кыйналышат. Алаңгыча аксакалчан Думана пайда болот. Бул баланын аты Манас болсун дейт. Көздөн кайын болот. Баланын атын Манас коюшат. Манас ар мүчөсү адамдан башка жотоолуу күчү, денесине сыйбаган балбан, жандуудан жазганбаган баатыр, айтканынан кайтпаган бек бала болуп чоңоет. Күч кубаты боюнча сыйбаган Манас жанда жок тентек жыгат. Бала көрүнсө тегерегине жыят. Мазарды көрсө ыйык дебей кыят. Думана көрсө уруп, асасасын тартып алып азапка салат. Кожоюну көрсө коркутат, бир сабада кымызды колуна берсе бир жутат. Доргону көрсө токмоктойт, жамбы тийсе колуна чакап пулчат токтотпойт. Бай Жакыптын бул уулу бир балекет кылат дешип, айылдаштары ушак кайын кеп кылышат. Болочок баатыр өзгөчө сапаттарга ээ болушу, өтө бат чоңоюп, жанда жок тентек чыгышы кеңири белгилүү эпикалык салттык көрүнүш. Бул белгилүү варианттардын бардыгында бар. Радлов жазып алган вариантта Манас бешикте жаткандай эле сүйлөп жортуулга чыгам деген. Манас бешикке чыкканча баспай бечел калат. 7 жашы жеткенде ашынган тентек чыгат. 8 жашында жанына 40 баланы жыйып алып талаада ойноп жүрүшсө, 80 калмак бала келип жалынса болбой 40 баланы токмоктойт. Койгула деген Манаска да кол салышат. Ачуусу келген Манас 12 калмак баланы жыга чаап өлтүрөт. Качкандарын кубалап бара жатканда Жакып жолугуп калып, түбүмө жетет экенсиң деп ачууланып үйүнө алып кетет. Манас негизи ушундай тентек бала болгон.